Бизде конокто дейин десем, биз өзүбүз конок болуп келип калдык. Алейкум салам. Саламатсыздарбы? Аталар изи деген фонддун негиздөөчүсү Дербишалиев Улан Улуттук нерселерибизди кайра жандандыруу азыр актуалын болуп атпайбы? моундай тондорду кийип, кыргыздын баягы чоң аталарындай болуп дегендей ушундай болуп турабы. Үй бүлөдө өзүбүз кыргызча сүйлөшсөк, анан кыргызча сүйлөшөт. Борбордук мечиттин дагы эшик терезелерин жасаган экенсиз. Центральный Московскийдеги мечиттин эшигин жасадык да. Улуттук колориттеги айкелдериңиз Бишкектин көчөлөрүндө турса болбой беле? Буюрса эми иншалла болот, жакшы. Аталар изи деген бул өзү эмне өзү? Биздин аталардан калган окуя бар да, бир Өзүңүз 5 маал намаз окуйсуз. акыр ошого келет экенсиң, баягы Кудайга таянып. Куттуу үйдүн кожо экеси Асил Калканова. Тайнемдин жана чоң энемдин тарбия бергени, акыл кептери. Тайнеңиздин жомокторун угуп өстүңүз да, Тайнем жомогу азыр менин жашоомдо чоң тирөөчү. Башкача деле кесип менен кетишиңиз мүмкүн эле да. Анан эмнеге ушундай болуп калды? Сонун мурастарыбыз, онун буюмдар ит бекер сатылып атты. Элечекти көрсөтүп ар кайсы жерлерге барып көрсөтүп жүрөсүз, катышып жүрөсүз. Жакшы көрөсүңбү, жакшы көрбөйсүңбү, бирок бул тарых. Каяктан келген буюм бул? Эмне өзү? Бул болсо ошол чолпу деп айтылат. Күндө мынтип кийинбейбиз да. Сиз деле мынтип кийинбейсиз, мен деле мынтип кийинбейм. Бул биздин өзүбүздүн колубузда. Чапанды кийген боюнча лыжный базага бара албайм дегендей. Лыжный базага бара турган болсоңуз, анда бутуңузга лыжа эмес, анда жапак беребиз дегендейчи. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Арбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде конокто дейин десем, биз өзүбүз конок болуп келип калдык. Анда Дербишалиев Улан аганын ушул улуттук колориттеги ушул студиясында десемби, Аталар изи деген фонддун негиздөөчүсү биздин ушул Дербишалиев Улан агабыздын үйүндө отурабыз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Саламатсыздарбы? Көрүүчүлөр. Эми Улан ага, көрүүчүлөргө мен айтып коеюн, биз демейде студияга конокторду чакырчу элек. Эми силердин студияда отурабыз. Анан монтип аталардай болуп, баягы фонддун аты дагы Аталардын изи экен. Моундай тондорду кийип, кыргыздын баягы чоң аталарындай болуп дегендей ушундай болуп турабыз. Атай ушундай кылып мен сизден сурандым эле. Жөнөкөй жанагындай джинсыларды, жанагындай жарандык кийимдерди кийбестен, атайын ушундайлар болуп кийинип алып туруп отуралы деп айтсам, бул сунушумду кабыл алдыңыз, рахмат. Эми ушул Аталар изи деген фонддун мындай негиздепсиз, ушул фонддун аркы берки иштери, максаттарын сурагандан мурда ушул улуттун мындай айтканда өздүгүн, улуттун иденттүүлүгүн таанышыбыз керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы коомдо? Сиз болсо өзүңүздүн ушул үйүңүзгө экинчи кабатында ушундай кыргыз жыттанган, кыргыздын руху жыттанган ушундай бир буюм тайымдарды, боз үйүздү ушундай жасап, коомго өзүңүздүн мындай бир салымыңызды кошуп келатпсыз да. Ошого чейинки балалык эмне менен сугарылды? Акыры буга бир түрткү болгон бир себептер болду да. Ал балалык кезден, өспүрүм кезден көөдөнүңүздө жашап келди, анан ал уктатпай, ушундай кылсам экен, ушундай жасасам экен деп анан жасадыңыз да ушуну. Мен Ысык көл өрөөнүнөн Ак Суу районунда ош жерден балалык чагым өттү да. Анан азыркы жанагы Куршавели куруп аткан лыжа базасын жасап атышпайбы? Ошол жерден чоңоюп, ошол жайлоолордо чоңоюп, ошол жерде жылкылар менен балалык чагым өттү да. Анан ошолор деле таасир этет. Эми баары бир кыргызбыз да, эми өзүбүздүн улуттук нерселерибизди кайра жандандыруу азыр актуалын болуп атпайбы? Азыр эми кичине ойгонуп, кайра эметип атпайбызбы? Анан эми башынан ушу
Советтер Союзу кулаганда мага деле эме болгон, баягы бүт баарын сатып, Кытайларга сата берип, биздин энелердин жасаган жакшы нерселери, колго жасалган сонун нерселердин баары жоголду да. Анын баары бүт кыргыз эли билет. Болбогон нерсеге сатып бүт жоготтук. Эми ошонун баарын кайра кашыктап чогултуп атабыз, типа. Ошол сыяктуу. Анан ушу юбилейибиз менен ушу нерсени чогултуп, биз өзүбүз башынан ошо кол өнөрчүлүккө жакын болуп, анан балдарыбыз дагы ошентип кошулуп, иш кылып, юбилейнин эмеси менен башталып кетти да. Өзүңүз Бугу уруусундагы Арык мырзадан Сейитказынын урпагы экенсиз, ооба, ошондой. Анан ошол азыр балдардын баары эле телефон карап, заманбап болуп, глобализация, эмне болуп ушундай болуп атпайбы? Анан балдарды дагы ошондой нукта тарбиялайын десеңиз, мындай болчудайбы? Бир неме чыкчудайбы дегенде. Балдарды кечке сен кыргызча сүйлө дегенден пайда болбойт да, өзүбүздөн болушубуз керек. Мисалы, юбилейде өзүбүз кыргызча сүйлөшсөк, анан кыргызча сүйлөшөт. Өзүбүз кыргызча жашасак, балдар автоматически эле ошону үйрөнүшөт. Анан особый тарбия, анан тигиндей мындай методикасы деле жок. Динде деле ошол да, баягы өзүң үй-бүлөңдө жашооң, сен жубайың менен кандай жашасаң, ошонун баарын эле автоматически балдар үйрөнүп, ошо менен эле тарбия көрөт. Туура тарбия дегеним да. Анан эми бул биз кайтышыбыз керек. Бизди башка элдер ушунубуз менен таанышат. Биз кыргыздар ушундай экен, ушулар ушундай экен деп. Четке чыгып карасак, алар бизден жакшы билишет биздин салттарыбызды. Анан кээде бир суроолорду берип уят кылып коюшу мүмкүн. Анын баары эле ошентип эметип атса керек. Анан мен сураштырсам, ушул жердеги анча-мынча буюм тайымдардын кыргыздар колдонуп жүргөн, кыргыздар кийип жүргөн, кыргыздар урунуп жүргөн ушу буюм тайымдарды өзүңүз жасайт экенсиз. Жыгач менен да башка өзүңүздүн ушу шаймандарыңыз менен атайын жасайт экенсиз да. Анан өнөрүңүз бар экен. Профессионалдуу түрдө скульпторсуз. Скульптормун. Анда ошол кесипти тандаганга чейинки шыгыңыз, ага деле шык керек да, канчалык шыгыңыз, ошол чоң ата чоң энеңиздин колуңузда өстүңүзбү? Кандай табият таасир эттиби? Ошо талантыңызга ошо турат. Ооба, мен негизи Бишкекте төрөлүп, анан 5 айыман ошо карындашым экөөбүздү чоң ата чоң энебиз баккан экен да. Анан ошолор менен чоңойдук. Кадимкидей бала чагыбыз айылда өттү. Анан эми бир чети эне атама баа берем, ама чоң атамдарга. Силердин эне атаңар булар деп, мен өзүмдүн атам энемди эметип турушчу да постоянно. Атабызды унуттурбайчы, ата энебизди. Ата энебиз шаарда, Бишкекте жашашчы. Анан каникулда жиберип, кадимкидей. Анан айылды сагынып эле кете бересиң. Чоң атаң, чоң энең жакын боло берет да. Анан азыр менин тең туштарым бар, кээ бирөө ошо чоң ата чоң энеден чоңойгондор өзүнүн ата энесин байке жеңе деп калгандар көп да. Баардыгыбыз дарыгы бар болуш керек. Анан ошо чоң ата чоң энемдин ошондой акылмандыгын карабайсызбы? Ошо бизди атайын анан кийин чоңойгондон кеткиле, силер окушуңар керек, эне атаңар тигилер, биз эми агышка биз менен биз эми өлөбүз, калабыз, силердин келечегиңерди курушуңар керек да. Ошондо эле бизди жолго түздөй берчү экен да, азыр ойлосомчу. Анан негизи абышка кемпир чоң ата чоң энеде чоңойгон балдар башкача чоңоет, анан көп нерсе көрөт да. Бул кыргыздын илгерки мурунтан Советский Союз убагында деле салтты кармашып, кадимкидей. Мисалы, Кудай жок деп чоңоюп окудук эле. Энем ошентип, чоң энем чочучу эле да. Ок, антип айтпа балам дечи да. Ошондой эле. Ошондой эле айтчы. Биз калп эле, эми балабыз да, шылдыңда, анан бизди ошондо атпай дегенсе, жок, ок, антип айтпа, макул деп кой, Кудай бар деп, Кудайдан суранып, кадимкидей эметчи. Бала кезибизден жана антип конок көп тосулчу да ал убакта. Анан колго суу куй дей берчү эле да.
Анан баягы 7 кишинин бiri кыдыр дейт, бирөөсүнүн батасы тээр деп кадимкидей ошол убакта эле энелерибиз бата берип, ошонун эмеси менен сугарылып чоңойдук да. Анан башынан негизи бала кезимден эле сүрөткө кызыкчумун. Анан менден чыкпай айтты эле өзүмдүн эмемди ылдый эмете берчү экенмин да көрсө. Анан бир чоңоюп эметип калганда кадимкидей сүрөткө жакын болуп, эми өзүң тартат да, өзүң жакшы көргөн нерселериң. Анан сүрөт тартып кээде эметчимин да жакшы. Анан жанагы хоккеисттерди жакшы көрчүмүн. Хоккейде жана Фетисов, Касатонов дегендер убагында аябай чыкты эле да. Канада менен биздикилер ойноп, ой укмуш көрүп, анан ошол убакта эртең менен сабакка бараардын алдында эле мынтип чиймелеп наброска кылып кадимкидей тартып койчу элем да. Анан кайра эле ошол убакта мени жүрүү момундай деген киши жок. Анан ошол бойдон кала берген окшойм да. Баары бир бар дейм, түбүндө болгондойн деп. Анан ошентип кийин армияга кеттик. Мен Украинада служба кылдым негизи. 2 жыл ошакта болдук. Сонун жерде негизи Украина деген. Анан ошол жерден дагы ошо писер болуп неме кыл деди да, сүрөткө жакын болсоң десе, мен жок, эл көргөндү мен да көрөм деп, анан мен писер болгон жокмун, радист болдум, жана азбука морзени үйрөндүм. Ал да эми бир өзүнчө жакшы кесип, интересный нерсе да. Аны үйрөнүп, ага дагы бир слух керек. Ошо менен служба кылган эң агында жана дембельский аккорд деп коет, ошо замполит бирөөлөргө жардам берели деп, анан бир сайдиктин стенасына укмуш кылып сүрөт тартып койдум. Анан ошондо өзүмө да ишене баштадым, болот экен деп. Анан ошо армиядан келип анан тапшырдым. Атайын адистиңиз жок эле, профессионалдык адистиңиз жок эле, жана бала бакчаны. Ооба, бала бакчаны тартып койдум. Анан кээ бир кичинекей балдар үйүнө кетпей ошону карап отурушчу да. Ой, үйүңө бар тигүү десем, жок, мне интересно деп куштар отурушат кечке. Анан энетасы келет, чуркап келишет. Анан жүрүп кетет. Анан солдатик рисует деп эле, анда солдатик деп эмелер да. Ошо гарнизондон сонун кылып тартып. Анан ошондо өзүмө ишенип, анан сүрөткө эме тапшырдым да кийин. Кайсы окуу жайга тапшырдыңыз? Көркөм сүрөт. Чуйковго келсем, училищага келсем, ошо набор бүтүп калыптыр. Биз ошо кечип калыптым да, армиядан келгенде как раз кеч келип калдым да. Анан Чокморов атындагы дагы бир эме бар экен. Ошо көркөм эме боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча училище. Ошол жерге тапшырып калдым. Анан ошоктан окуп үйрөндүм да көп нерселерди. Анан жыгач факультетине кирип, ошол жерден жыгач жөнүндө кызыгуу күчөдү. Анан эми ошол жерден бул сүрөттө негизи баягы окуучуларда деле ошондой да, негизи бир класста бирөө күчтүү болсо, бир экүүчө бүт класстын баарын алып кетет да. Ошол сыяктуу эле да, бир экүүчү бала күчтүү болсо, баардыгы күчтүү кетет любой жерде. Анан ошентип аяктан да лучше болуп калдык, иши ошентип дальше кеттик. Андан ары болгондо каяк, Туркияга чейин бардыңыз? Ооба, анан ошо училищадан жакшы окуган балдарды Турцияга бар окуйсуңарбы, ушундай болуп атат дегенден мени предлагать этип калышты. Анан макул деп мен кетип калдым. Ал убакта чет жакка чыгып окуу деген жок болчу. Анан элдин баары ар кандай ушак чыгара беришет го, түрктөр жаман экен, анан бир бала кылат экен, анан тигинтет экен дешип. Анан как раз эң биринчи кеткендерден болуп калдык да. Анан биз эми училищанын аркасы менен бардык. Анан мебель моделирование деген бизди кайра көрсө, биздикилер эми министерстводагылар жакшы түшүнбөй, ошо наоборот лицейге жиберишиптир да. А лицейде биз эми 22 жаштагы кийилтеген кишилер болуп, анан биз барсак жалаң кичинекей балдар менен эметип калдык да. Анан ой, бизди жаңылышыптыр да. Анан түрктөр да бизди карап, чын эле жаңылышып калышкан окшойт деп, анан бир Анадолу университетине киргизип салышты. Анан ошакта 1 жыл тил үйрөндүк. Биринчи тил курсу болот экен. Ошо баягы институттан баргандардыкка аралашып, биз дагы тил үйрөнүп,
Анан биз жаңылыш келипсиңер деп анан кайра бизди бияктан экзамен бердирип иши ошентип жаңылыш болуп аякта 1 жыл окуп калдым да. Анан түркчө үйрөндүк. Эми бир аз тагдыр ошондой болуп калды, жаңылыш түшүп калып анан Кыскасы сиз ошондо мындай жыгач оюу өнөрү боюнча кеттиңизби? ошо өнөрү менен кетип, анан тиякта жаңылыш түшүп калып эле ошо ойдон болбой калды да аяк. Анан бияктан калып калдык. Же ордубузга бирөөлөр жиберип иштеп иш кылып, физика, химия ал убакта көп болчу. Биздин немелер жасап ишчи да, анан балким деп ойлойм. Анан эми тагдыр ошондой да эми. Анан кийин баары бир тартат экен. Анан академия художественге тапшырдым. Эме көркөм сүрөт академиясына. Өзүм живописке кызыкчу элем, анан ошо скульптура факультетине тапшырып, ошол жерде жана Халил Момунов деген бир группалашым бар эле, ошол жардам берди. Станым деп атпайсызбы? Ошол бала жардам берди. Сен окуйсуң, давай. Ал 3-курс болчу ошондо. Ошентип мындай буйруп эми окуп калдым. Мага жакты, менин тагдырыма жакшы агайлар келип калды. Анан эми сүрөттө, көркөм сүрөт, эми искусстводо негизи ошо биз аякта деле ошол. Мисалы, композиция жакшы иштериң бар, теманын баары эле өзүңдүн национальный илгерки бала чагың, ошол нерселерди көрсөтүшүң керек да аякта деле. Ошо баары эле ошо биздин кыргыздын эмесине байланыштуу. Аякты жакшы бүтүп, анан аяктын 3-курсунда жанагы ал убакта президентский стипендиант болуп калдым. Агай стипендия, сенден жакшы эме жок экен. Ой, менден жакшы балдар бар десем, жок, сен эмесиң деп анан мени коюшту. Тиги Президенттин колуна стипендия алып, жана эмесине барып. Жакшы окудуңуз кыскасы. Берилип. Кыскасы бүттүк буюрса жакшы. Сиздин жанагы жыгач оюп, жанагындай атайын бир буюмтайымдарды жасаган өнөрүңүз боюнча ошону акыры анан дароо эле ушу кыргыздын баягы улуттук жанагы бир аспаптарын, буюмтайымдарын, бедиздерди ошону жасап баштадыңызбы? Же мендеги маалымат боюнча сиз жанагы Борбордук мечиттин дагы эшик терезелерин жасаган экенсиз, Ооба. Ошо ортодон эми баягы студент, ал убакта кыйын заман эмес беле. Студент болуп жүрөбүз. Параллельно бияктан участок алып үй салдым. Студент болуп жүрүпчү. Анан ошо мечиттин эмесин эшиктерине оюу кылып заказ келип калды. Анан жана Центральный Московскийдеги мечиттин эшигин ошо жасадык да. Бир агайым менен экөөбүз, анан дагы бир бала, үчөөбүз жасадык. Эми шүгүр эми баягы полный ошо эшиктерин, жана эшиктери чоң эмеспи? Ошол жасалды. Анан жээктериндеги жана жыгач немелерин да оюп жасадык. Анан ошо кишилер дагы таасир этти баягы. Сен эми окушуң керек. Үйүңүздүн ичиндеги жанагы улуттук колориттеги бир буюмтайымдарды керемет жасаганыңызды мен көрдүм да. Ошондой бедизби, айкелдерди мынау Бишкекте карасаң бүт эле баягы партиялык жетекчилердин, мындай лидерлердин баштары бүт тиги маданият министринин алдында да ошондой. Тиги паркка барсаң дагы эле кой койгон баштар, тияка барсаң деле адамдын баштары, статуялар турат да. Анан чет өлкөлөргө барсаң өзүнчө бир мындай бир башкача бир эстеликтерди көрөсүң. Анан сиздин баягы жасаган ошо улуттук колориттеги ошол айкелдериңизди көрүп ушул нерселер биздин Бишкектин көчөлөрүндө турса болбой беле? Ушуну жана Бишкек мэриясы болобу, ким карайт билбейм, комиссия ошондорду койбойлубу деп мындай бир аракеттер болдубу? Же өзүңүздүн эмгектериңизди мындай сунуштадыңызбы? Же байкаган бирөө жарым болдубу ошолорду? Эми мен биякта жасаган нерселеримди бияка келип эле алышат да, жактыргандарчы. Мисалы, жыгачтан иштерди, могу мага жакты, содалашып эле кадимкидей канчага бересиз дешип эле. Чет жактан туристтер келип калат, туристтер тозобуз да кээде. Анан ошолор жактырып алып калышат, кызыккандарчы. Анан эми биздин маданиятыбыз жете элекпи, же
Ас деле четтегилер баягы биз выставка кылсак делечи, тиги художественный выставкаларда силер өзүңөр үчүн эле ушунун баарын жасайсыңар дейт да, эл көрбөйт дегендей. Биз ага жете элекпизби билбейм да, иши эми баягы гос заказ болуп эле, мисалы могу кичинекейин жасаш керек дешип эле баары шуулдатып атышат. Жалаң атчандар, жоокерлер, ар кылыч кармаган, өзүнүн атасын, чоң аталары, баатырлар, не поймешь, же манаспы же эмне экен, же аттарын деле билишпейт. Казакстанда эле ошондой көп экен да, ошол эле проблема. Анан бул баягы эмеден, бизден совет немесинен калган бир аз калдыкпы дейм. бүт эле башчыларга, жетекчилерге анан ошого жагалданып эле анан шактыгин жасай коюшуп, муну жасай коюшуп, анан конкурс өткөрүшөт. Аякта дагы ошо баягы эскиче болуп кетет кээ бир нерселер. Эми азыр калыптанып келатат деп ойлойм, баягы элдер деле түшүнүп калды, бай кишилер да бар, түшүнгөндөр бар, четке чыгып атышат. Анан жакшы иштерди жакшы баалашчыдай да. Азыр интернеттен деле жанагындай иштерин коюшуп, үйрөнүп атышат акырын. Анан ошолорду коюп эметсе четтегилер баалайт да, аябай жакшы. Анан симпозиумга да чыгып атабыз тияк биякачы. Анан эми Кыргызстандын атынан чыгып атабыз. Жакшы буюрса эми иншалла болот, жакшы. Акырын болот деп ойлойм. Аталар изи деген атты өзүңүз үй бүлөңүз, жубайыңыз менен кеңешип өзүнчө тандадыңызбы? Ушул аталар изи деген бул өзү эмне өзү? Эмне болгон аталардын изи? Анын бул маани мазмуну эмне? Аталар изи деп эми биз экөөбүз да эми ат коюш керек болуп калды да, эми баягы четке чыгып жүрөсүң, аты жок. Анан 1-2-3 ат койсом болбой коюшту. Баягы бир эле болуш керек экен, анан тигиндей дешип. Анан ошентип кеңешебиз да. Анан особенно эми баягы жубайым экөөбүздөн бир тармакта болгондойн, ал өзүнүкүн бербейт, мен өзүмүнкүн бербейм, ошондой кичине эмелер болот да негизи. Анан акырын кандай кылабыз? Иши кылып логотипин да өзүм эметип ойлоп, анан бул негизи бир биздин аталардан калган бир окуя бар да, бир биздин аталарыбыз үркүндө качышыптыр да. Анан ошо качканда менин чоң атам үйүр жылкыга кошуп туруп, жана эме жүккө байлаппы же менен 6 жашта экен, иши кылып кайра үркүндөн келгенде 6 жашта экенмин дейт. Анан ошо жылкыларга байлап бешик менен кошо үйүргө менен кошо айдап ийиптир да. Анан кайра келишиптир. Анан ошо кишилер айтат да, баягы кетээрде Сары Жазы жактан бир жерге бир үңкүргө эме катып кетишиптир. Баягы кыздын себеби дейт. Анан ошо кыздын себебин катып кетишиптир дешип, анан ошо аталардын изи менен деп, анан биз бир менин азыр атам тирүү да, бир 80ге чыкты да, ал убакта бир 70 канчада болчу. Анан биздин ошо силердин бала чагыңар ошол жактан өткөн, ата барып көрсөтпөйсүзбү бул балдарга деп, анан балдарды эчитип алып барып үңкүрүн көрсөтөт. Ошо эсиңизде болгонун көрсөтпөйсүзбү деп бир идея болуп, анан ошону көрөлү деп бир ошо Сары Жазга барып, ошо жайлоолорго чыгып бир сыйра бир неметкенбиз. Анан ошол окуяда кичине эме болду да, баягы ошо аталардын изи, ошо септе эми сеп сакталбаса керек, Кудай билет эми, бирок ошол эски нерселер калды да ошол убактагы. Анан бизге кызык болду эле да, ошонун ичинде эмнелер бар, эски нерселер. Анан башкача бир сезимде калат болсоң керек дегендей бир ошондон бир идея чыгып кетти да. Анан ошол аркылуу жана логотипинде дагы ошо жанагындай ошого байланыштуу кылып кичине жасагам да. Анан жактырышты. Анан могу өзүңүздүн үйүңүздү ошо мындай ишканага айландырыпсыз да, мындайча айтканда. Өзүнчө эле устакана
бир бөлмөсүндө бир неме тигилет экен, бир бөлмөсүндө дагы буюм таяндарыңыз турат. Мунун баары эле улут кыргыздын улуттук колорити жыттанат. Ошондой дух жыттанат дегендей. Анан үйүңүздү ушундай устакана кылуу, мастерской кылуу, өзүнчө улуттук багыттагы студия кылуу бул кандай пайда болду? Эми башынан эле ошентип иштеп келатабыз. Баягы мисалы бирдемени ойлоп чыгарабыз, баягы эски нерселерди кайра иштеп, ошону сатып, базарга чыгарабыз. Ал убакта эмне сумга, тияк бияка чыгарып, ошентип оокат кылчу элек да. Анан дальше уланып кетти да. Андан тышкары бул эми буюм тайым жасоо, ошону менен элге ошол жасалган эмгекти реализациялоо, балдарды дагы ошол багытта иштетип, анан мындай руханий жактан дагы алардын канына сиңирүү дегендей. Ал болуп атыптыр. Бирок өзүңүз тек гана кыргыз катары, мындай скульптор катары эмес, кыргыз катары эмне зээниңизди кейитет? Биздин ушул кыргыздын гендерин кесчү урпактардын бир мындай бир келечегине бир балта чапчу кандай нерселерге мындай кабыргаңыз кайышат? Эми учубуз кур эмес, эми буюрса жакшы эле болот болуш керек. Анан эми бара ошонун баары калып баратат да. Эми баягы мен балдарым айткандай, силердин поколение кетмей же оңолбойбуз деше берет да. Баягы грубо айтканда ошентип айтышат да. Анан эми баягы эскиден биздин калдыктар бардыр балким. Бирок көп нерсени жоготуп алдык да эми. Бирок кайра эми намыстанып, кайра калыбына келе атат деп ойлойт болушум керек. Ойлоп атам да негизи. Кудай буюрса жакшы эле болот болуш керек эми. Кейиткен нерсе эми баягы кайдыгерлик көп да бизде негизи. Кичине көп нерсени эметпейбиз. Анан жалкоолук да барбы дейм да. Жалпы элде кыргыз элиникин айтам. Анан кичине ошо кайдыгерлик кылабыз көп нерсеге. Сиздин могул өзүңүздүн могу ишмердүүлүгүңүзгө кайрыла турган болсок, негизи келип суктанып, биз кыргыз экенбиз, көрсө мен ушу шаарда эле жүрө берип, кыргыздар көрсө ушундай болгон турбайбы деп буюм тайымдарды карманап көрүп, кыргыздар көбүрөөк кызыгабы же мындай четтен келгендер? Эң негизгиси ошо кызык да. Баягы четте окуган кыздар биринчи келип башташты да. Кыздар, балдар, ошо чет жакта жашагандар, баягы илгерки бала чагалардыкы да ошо айылда өсүп чоңойгон кишилер, балдар. Анан четте жүрүшүп, ошо баркын билип, кадимкидей келишип, ушундай сагынышат байкуштар. Анан келип менин энемдики ушундай бар эле, момундай шырдакка жата турайынчы кичине дешип, кадимкидей аябай жаман болосуң да бери жактан карап. Ушундай өксүп келишет да аябай. Кээ бирөө келип учуп келип эле кайра кетишет ушундай. Анан кызыгасың. Баары бир биздин каныбызда бар да. Анан эми көп нерсе эми четте иштегендердин балдары дагы эми уже ошактык болуп калышат да. Алардыкы дагы ошо кейиштүү нерсе да, баягы балдары баары бир ошо кайсы жерде жашаса ошо жакты жер деп калышат. Кыргыздын немесин алар эми бизди да чакырышат, ошо бизге да келип кеткиле, бир сыйра көрсөтүп кеткиле дешип. Анан негизи кызык. Анан бул айылда жашаганда мындай Кыргызстандын өзүндөгүлөр баркын көп эметишпейт да, баягы биле бербейт. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей. Анан четтегилер аябай неметишет да, баягы башка улуттагылар келишет, туристтер келип кадимкидей көрүп кызыгышат да. Анан даже биздин казак туугандарыбыз кызыгышат. Биздин кичинекей эле кыргыздардын 18 түрү бар экен эличек. Ошо ар бирөөнүн өрөөнүнө, урусуна жараша бөлүнөт да, 18 түрдө оролот экен. Ошолордун баарын көрүп алып кызыгышат да, ушунчалык немесиңер, байсыңар дешип намыстанышат. Анан Казакстанга да барды. Казакстанда биздин жакшы көп нерселерибизди ошакта экен. Ошолор көбүрөөк сатып алышыптыр. Баягы биздин эле сандыктар, биздин көп нерселерибизди алышыптыр.
кадимкидей бир чети эметесиң, арданасың. Ошо баягы колдо бар алтын баркы жок дегендей да. Сиздин жасаган ошол бедис скульптураларыңыз, эмгектериңиз Кыргызстандын же Бишкектин кайсы жерлеринде коюлган? Балким көлдө, кайсы жерде коюлган? Окуп жүргөндө симпозиумдарга катыштым. Анан көлдө жана Рухордодо бар. Рухордодо, Айтматовдун жанагы чыгармаларында. Ак кеме чыгармасына жасаган бир жолу симпозиумдан. Анан Национальный университеттин астында, анан Мээрим фондусунда илгери ошонун фондусунан бир 2 кишим бар ишил. Ал кайсы жерде турат билбейм. Разаковада бирөө турат. Ушул балдар менен чогуу иштедик да, баягы симпозиум болду убагында иштеп. Анан аябай чоң эстеликтерди анчалык мындай малый скульптурага өттүм да, мен кичине өзүм творческий кылып мындай эстелик чоң бюсттар жасабайын деп чечкем. Мына сиздин үйгө келдик. Келери менен көгүм кирип күн батып шам намазы убакыты болуп калды. Анан сиз өзүңүз айттыңыз, намаз башталып калды, намаз окуйлу деп, анан чогуу намаз окудук. Анан исламда болсо бир адамдын келбетин жасоо, сүрөт тартуу деген жагы ушундай анча-мынча тыюулар бар да. Ошол нерсе сиздин ишиңизге мындай тоскоол болгон жокпу? Тоскоол сүрөт тартышта бар экен негизи. Баягы Чубак Ажыраматылыкта келип, бизден топу кийчи Ошол жерденби? Келип кетти. Көрүп, жакшынакай жактырып, сон деп биздин топубузду кийчи, биз жанагындай топу, калпактарды биринчилерден болуп придумать, ошону ойлоп чыгарып, жаңысын, варианттарын. Анан а киши өзү келип сатып алып, кадимкидей отуруп, баягы кыргыз жыттанган жерге алда эметет да, сагынат, тартат. Анан өзү айтты да ошентип. Скульптурмун десем, силерден көп балдар тыштап салды деп айтып атпайбы. Анан тыштап салды. Негизи Куранда ошентип айтылган, эми болбойт деп койду да. Оготор болбойт болуп калды. Мен дагы анан кийин көп иштебей калдым да, баягы болбойт экен депчи. Ошол жанагы адам турпатын, жанагы бюсттары. Ошон үчүн ошону көп ошого жолобой койдум деген ошондон турбайбы? Ооба, жолобой коюп, көп жыл жолобой, анан мындай кол эмге, эми Кудайга шүгүр, бул кол өнөрчүлүк менен иштей берели деп үй бүлө менен моундай нерселер түзүп, ошо менен тигиден ооп кеттим да. Анан бир топ тыштап койдум. Анан бирок баары бир жүрөгүңдү сагынат экенсиң, искусство деген өзүң каалайсың кадимкидей. Сенин балдарың иштеп жүрөт, анан билесиң да ар кимдин почерки кандай, ким кайсы жагынан жакшы. Анан аларды көрүп алып кайра намыстанасың. Анан баары бир тартат экен. Азыр интернет деген бар, баарын көрөсүң, өзүң сонун кызыгасың да. Скульптура деген бул өзү форма менен мазмун, форма менен содержание эмеси да. Анан муну түшүнүш да кыйын да, баягы. Ошону жасаш, эми баягы окшоштуруп коюп эле эметсе скульптура болбойт. Анан ошо формаларын келтирип, анан бири-бирине байланыштырып, анан чоң форма менен кичинекей форма бири-бирине ойнотуп, кичине мындай элге жакшы көрүнөт, бирок эл түшүнбөйт да. Сен ошого жеткиришиң керек да. Биздин мугалимдер ошого чейин үйрөтүштү да аябай. Анан колдоруң да көнгөн, ошого иттей сагынасың. Анан аракет кылып, анан кийин уже биздин балдардан дагы ошо намаз окугандар бар. Ошо балдар дагы Куранда бар экен. Эми биздин жасаган нерселерибизге сыйынбаса, жанагындай икона тиги-булар тартпасак болду дегендей кылып, анан кийин ошо малый скульптурага кичинекей үйдөн сувенирный өттүм да. Анан абстрактныйга аны деле түшүнүш, биздикилер эми түшүнө бербейт эми көбү. Баягы биз кел элекпиз да, бара болот эми буюрса. Акырын ошо менен. Эми кичинекей буюнтайымдарды, адамды жасайсызбы, жаныбарды жасайсызбы, башка бир өзүнчө бир абстрактуу бир образды жасайсызбы? Эми аларга сиз мындай жасап атып,
ушуларга мен сыйынып атам же адамдар ушуларга бир сыйынсынчы деген ниет дагы жок жок да. Жок, ошо красиво болуш үчүн тиги форманын биягынан кирип өзүнүн эмелери бар да, аябай жакшы, кызыктуу. Ал эми баягы тигиндей ниет эмес да. Үйүңүздө дагы кандай, өзүңүз сиздин колуңуздан эмнелер жасалат үйдө? Ар кандай эми заказдар болот. Биз көбүнчө туристтерди тосуп калабыз кээде, ушундай кылып бергиле дешет. Жана президентский саммиттерде биздин кыздарды чыгарабыз, тияк бияка жайлоого атайын ошондой уюштуруп бергиле дейт. Ошондой жанагындай балбал таштарды, баягы эски сандыктарды жасай коебуз. Эми баягы художник болгондон кийин колдон баары келет да. Жанагы чачпак тигүүларды, ювелирный немелерди дагы жанагы сынып калган нерселерин кошуп тигүү кылып, окшоштуруп. Могу өзүңүз намаз окуйт экенсиз. Анан улуттун дөөлөттөрүн, улуттук наркты, мондай аталардын изин унутпастан, мондай боз үйдө жашаганбыз, боз үйдүн төрүндө мондай ичиктер илинип турган, бул комузубуз, мондай буюм тайымдарыбыз бар. Ой кыргыздар, биз илгери ушинтип эле жашаганбыз, булардын мааниси мындай дегенди бул фото студияда элди сүрөткө тартып коюу эле эмес, бул элге мындайча айтканда соц тармактар аркылуу пропаганда кылып атасыңар да силерчи, улуттун рухун, духун. Анан улут менен дин мындай бири-бирине карама каршы келип калбайбы экен кээ бир учурларда? Бирин бири туура түшүнбөй, ислам менен улуттук наркты айтып атам. Келбейт деле го дейм. Келбейт. Илгери биздин аталарыбыз намаз окуп келишкен, талай аалымдар чыккан, эми аны баарыбыз билебиз да. Анан биздин могу кийимдердин баары эле сүннөткө ылайыктуу да. Элечегибиз төшү жабылган, узун кийилген, аялдарыбыз кадимкидей боз үйдө жанагынтип бизде азыркыга чейин эми сакталат да, баягы жоолук салынмай, жүгүнмөй дегендин баары. Азыркыга чейин кармашат. Кээде ыраазы болосуң, ошо эми бара бузула баштады, эми баягы кичине эметип баратпайбы? Современный болушупту. Ушул нерсе мурда кыргыздардын кадимки эле күнүмдүк жашоосу болгон да. Ооба. Кийин болсо ошону унутуп кеткендиктен улам монтип фото студиялар аркылуу, атайын музейлер аркылуу, атайын өзүнчө дагы башка ошондой бир көрсөтүп туруп, илгери биз мындай болгонбуз деп көргөзмөлөрдө, сүрөт көргөзмөлөрдө сүрөтчүлөр, бедисчилер болсо статуялары менен ошентип калдык да. Анан бул бара ушинтип эле баягы музейде туруп калган эле бир нерселерде болуп калбайбы мындай келечекте? Жок, эми колдонобуз да. Колдонобуз. Интерьерлерди колдонуп атышат акырын. Кичине бир нерсесин алып деле колдонсо, биздин таланттуу балдар бар, жакшынакай өзүнчө эмелер, стилдерин алып алышкан. Ушу могу эски саймаларды сайып атышат кыздарыбыз. Жаңы стилде, бирок эскилерди колдонуп, монун оймолорун колдонушуп, учубуз куру эмес, эми баягы акыры эметет болушубуз керек. Жакшы өнүгүү унутулбайт болуш керек дейм да. Бул деле биздин кыргыз экенибизди айырмалай турган ушул аркылуу болуп атат да. Анан эми бул өрөөндө биз эми эски калппыз, илгеркиденбиз дегенибиз менен эми ошонубузду сактап калуу керек да. Анан бизден жанагы эски нерселер табылып атат. Ошонун баарын сактап, тарыхыбызды жаңылап, улам өзүбүздү көтөрбөсөк, бизди ким көтөрмөлөк эле деп ойлойм да. Туура эле. Өзүңүз 5 маал намаз окуйсуз. Ооба. Даваттарга чыгып турасыз же? Жок, даватка чыккан жокмун. Эми өзүмдүн ниетим менен эле окуп кеттим. Бул намаз окуп калышыңызга, ушул жолго түшүүңүзгө эмне түрткү болду? Эмне себеп болду? Эми баягы акыр ошого келет экенсиң. Эми баягы Кудайга таянып, ишенип, таянып жүрөбүз да.
Анан эми бул баягы илгерки тарбия, ата энебиз, чоң атабыз, чоң энебиз айткан нерсенин баарын ошо эсибизге келет. Кудайы бар, ушундай жок, антпегиле деп бизди ошентип тарбиялап келген да кадимкидей. Анан ушинтип өзүмө сөз берген да, жаныбызда мечит бүтсө эле 5 маал өтөм деп ошентип өтүп алдым. Иншалла жакшы. Кудайга жаратканга убада берип, анан убадага туруп келаткан турбайсызбы? Буюрса деп атам мен, Кудайга шүгүр. Эми ошо менен баягы үйдө тынччылык келет. Биздин балдар деле ошо менен тарбия көрөт деген сөз да. Баягы өзүң намаз окуп турсаң, ошо балдар ошо менен эле чоңойт да. Кечке эле мынтип тигинтип айтып бериштин кереги жок. Баягы балдар үй бүлөдөгү атмосфера менен эле чоңойт. Ата эненин кылган эмесинин баарын көрүп эле чоңоюп, жакшы тарбия берилет да негизи. Илгерки ата бабаларыбыз ошентип эле келишкен. Демек, исламдагы ошо баалуулуктар менен улуттук нарх населе, ошол баалуулуктар шайкеш, окшош эле. Анда сиз менен болгон подкастты жыйынтыктасак, уруксат этсеңиз. Биринчи үйдө баягы ата да, анан кийин атадан кийин анан сиздин колуктуңуздан дагы бир атай келгенден кийин бир маяк алып кетели. Азыр анда могул тондорду чечебизби же кандай кылабыз? Ал жака деле айттык эле, мындай улуттук кийим менен даяр болуп турсаңыз маяк алалы деп. Анан ал жактын дагы ичиндеги баягы жаткан ойлорун, пикирлерин, көөдөндөгү баягы кайнап жаткан, айтылбай аткан бир ойлорун биракка суруп чыкканга аракет кылалы. Уруксат этсеңиз. Сизге болсо рахмат. Ишиңизде ийгилик, жараткан туура жолдон сизди адаштырбасын. Урматтуу көрүүчүлөр, биз подкастты улантабыз. Мен буга чейин айттым эле, биздин экинчи коногубуз да болот деп. Ушул куттуу үйдүн кожойкеси Асел Калканова айым ушу жаныбызда отурат. Кош келипсиз дейин десем, өзүм кош келипмин болуп атам да. Анан биринчиден саламдашып алалы. Арбаңыз, ассаламу алейкум. Саламатсызбы. Эми Асел Калканова айым салттуу билимдердин ээси экенсиз. Этно дизайнер, Ак Суу районундагы Бозучук деген айылында төрөлгөн экенсиз да. Жолдошуңуз буга чейин ошол мындай улуттук дем менен, улуттук бир руханий бир аталардын изин издөө жолу менен мондай үйүңөрдө ушундай улуттун бир деми жыттанган ушундай буюм тайымдар, калпак, боз үй, улуттук кийимдер, мондай жасалгалар, ошонун баарын өзүңөр мындай нөлдөн баштап түптөпсүңөр да. Анан албетте үйдө ошо ата катары бул жердин кожоюнун дагы салымы бар экен, анан сиздин дагы өтө салымыңыз бар экен да. Ал айтты, мен бер жакта эле калам, негизи ошол чуркаган, ошол колуктун болот депчи. Анан негизи эле ушул аталар изи деп ушундай жолду тапканга чейинки жолду айтсаңыз да, кандай чөйрөдө өстүңүз, кандай тарбия көрдүңүз, кандай улуттук дем менен чогойдуңуз, ошол тууралуу. Бул эми мен бул аталар изине келгенге чейинкини айтып атасыз да, ошо турмуш курганга чейинкини. Ооба, бул негизи кыз бала болуп төрөлгөнү. Баягы кыз эми ар кайсы ар кандай тарбия алат да. Бирок келин болуп түшкөн кезде сен ал тарбияң такыр башка болот экен да. Ошон үчүн мен ошол Ак Суу районунда ошол ата энем колунда жүргөндө көбүнчө бул тайнемдин жана чоң энемдин мындай мага болгон тарбия бергени, акыл кептери, жомоктору, айтып берген ар кайсы уламыштары, ошолор баягы мээңе сиңип калган. Анан демек бир жакшы үйдүн жакшы кызы болуш керек. Анан бул жакшы үйдүн жакшы кызы демек жакшы эне болуш керек, жакшы жубай болуш керек жана жакшы татыктуу, төркүнгө баалуу, барктуу кыз болуш керек деген тарбияны сиңирип чоңойткон да. Мисалы мен көп эстейм, ошол тайнем экөөбүз Энчилеш деген айылда тайнем экөөбүз ошол кичинекей кезимде ошо тайнемдин колунда болдум көбүрөөк. Ал тайнем жүн сабайт.
Анан мен болсо ошо жүндө ушундай сабагым келет да. Эми кичирээк бала кезим болсо керек, анан энем тайнем аны бербейт маганчы, баягы жүн чачылат деп. А мен бактагы жалбырактарды сыйрып келип, анан жанына отуруп алып, анан тайнем кандай кылып сабаса, мен ошондой кылып сабайт элем да. Анан ал мынтип сабоо таякчы сабоо менен алып мынтип сапырып койсо, мен ал жалбырактарымды сапырып кадимкидей ошо тайнем эмнени кылып атса ошону кылат элек. Анан кайра ал кымтып эме кылат, жабат. Жүндөр кечинде шамал болот, учуп кетпесин деп. Мен кадимкидей анан баягы жалбырактарды шыпырып жөнөйм да. Анан тайнем баягы чачылып калган жалбырактар болуп калса айтат: Аскай, айланып кетейин, тиги жалбырактарыңды жыйна, карачы, тиги көзүнө жерененин көзү чыккан чакты сабадың, эми жерене ыйлайт депчи. Ошондо мен тайна жерененин көзү кайда деп айтсам, сен алдыгы жерди шыпырсаң, бир да жалбырагың карабай калса, анан ошондо жеренең өзү көрүнөт деп. Ошондо сенин акылыңа кандайдыр бир күч, кандайдыр бир сезим, кандайдыр бир сенин үстүңдө ээлик бар экенин бизге мындай куюп тур да. Анан ошол жерене кандай болот болду экен, көзү кандай болот болду экен деп балалык сезим менен ошентип издегенде тайнем айтат эле: эгер адамзаттын кылган наадандыгын көтөрө албай калса жерене, демек өзүн өзү тазалайт. Бул өзүн өзү тазалоону мен кийин уже 40тан ашып калган кезимде билдим. Баягы ковид учурунда эч бир кыймыл жок, ушунчалык адамзаттан жерене тажагандай дегенчи, кандайдыр бир ушунчалык адамзаттын кылган ушундай кирдигинен, надандыгынан тазалангандай. Ошондо тайнем мен эми түшүндүм сиздин айтканыңызды. Ошол эле учурда тайкелерим кыяк чертет эле. Анан ар бир ырды алар ырдап атканда илип алат элем. Анан ошо жанында отуруп алып ушунчалык кыяктын үнүндө ырдаганды жакшы көрүп, жакшы чоңойдум да. Анан кичинекейибизде көпчүлүгүбүз баягы жомокторду угабыз. Ооба. Ар ким ар кандай жомокторду айтат. Кээ биркилер баары эле жомокторду айтат, кээ биркилер токуп жомок айтат. Анан ошол тайнеңиздин жомокторун угуп өстүңүз да, канчалык деңгээлде ошол жомок кыз баланы же уул баланы мындай тарбиялык багытта тарбиялайт? Тайнем жомогу азыр менин жашоомдо чоң тирөөчү, чоң бир мындай. Ошол биз турган ошо энчилештеген тайнемдин айылында ак элечекчи эненин булагы бар. Анан бир жылы ошо энем болуп бардык. Ал кезде кичирээк элем. Анан энем, анда чоң энем бардым. Чоң энем жүгүнүп, анан бул тоого жүгүнүп, анан аркасына мен деле кете берем, жүгүнө берем да. Анан ал таштан бул ташты карап, анан ушинтип, анан бир күнү ошол мындай бул жерде ошо ак элечекчи эненин булагы бар деди. Анан ошол булакта эненин элеси көрүнөт деп. Анан мен мындай карасам, чынында мындай жаба балалык баю сезимимдир. Булутчан ошо мен азыр элечек кийип тургандагыдай эненин сөлөкөтү көрүндү. Анан ошол жерде тиги мен эне ушинтип этеги делбиртеп атат десем, анан энем ошол чогултуп үйгө келгенден кийин бир ырым-жырымдарды жасап, анан ошо акай эне, ошо мындай кошуна энелер бар эле, аларды чакырып келип, анан бата алып берип ушундай кылчу да. Анан ушунчалык мындай бир нерсе жасасаң эле ошону бүт баарын мындай баталуу кылып, бата алып берип, анан тигенеңди чакыра калып, анан жети токош жасай калып, иш кылып ушундай бир сонун бир мындай энелик чоң энелердин тарбиясында, мисалы ошол ооруп калган учуруңда дагы чоң шараккан суулар көп бизде Ак Суудан. Анан ошо суунун жээгине көбүрөөк бастырат эле да. Анан ошол уламыштарды айтып берет эле, жомокторду айтып берет эле. Ошол жана айтып атпаймынбы, ак элечекчи эненин булагында ошо мындай төрөгөн энелер барат, анан ошондон ушундай алат деп. Анан мен үчүн ал жер, ошол тоолор, ошол казык,
ошол тоолордун баары мындай кадимкидей дем күч берип тургандай сезчүмүн да. Андан кийинки мектептеги күндөр кандай болду? Мектепте дагы ошо чоң тайнеңиздин жомоктору, көргөн эткендериңиз улуттук чыйыр уландыбы ошондо дагы баягы? Ооба, бул сөзсүз түрдө анткени биз окуп анан кайра баягы эс алууга чыкканда ата энеме барам, үй актап берем, анан баягы шырдакка жүндөрдү салабыз, экөөбүз шырып отурабыз, оюларды оёбуз. Анан ошондо ата энем ошо бул кочкор мүйүз, бул бугу мүйүз, бул теке муз, бул тамчы деп мен азыр ар бир менин курактоо баардык адамдар деле эстейт болуш керек. Чоң энесин же тайнесин колунан шырдагы кийизи, жүнү ийиги түшпөгөн энелерди деп элестетем. Жана ошол окуп жүргөн кезде бизде ошол география сабагынан берген эшим Кыдыкманов деген агайыбыз бар эле. Ал болсо ошол биздин жана айтып берген жомокторго жараша ал баягы өзү географ болгон үчүн дүйнөнүн кооздугу, дүйнөдөгү эң мындай баягы жети бир кереметтин сырларын ачып, ал кандай болот болду экен, ал эмне болот болду экен, анткени сен бир көрүп эле жүргөн тоолоруң, бирок башка дагы кандай тоолор бар экенине ошондой кызыгуу жараттырды да. Жана атам көп атам эмеде аскер кызматында Мурманскийде болгон экен мен төрөлгөн кезде. Анан ошо мен төрөлгөндө экинчи баласы төрөлүп, анан телеграмма уруп анан келген да. Анан ошондо дагы бизге мисалы Москва тууралуу, ошо немистер тууралуу көп нерселерди айтып берет эле да. Бирок өзүнүн бала чагындагы мисалы бир эле энеси токуп берген жана эмеси бар, бир баштыгы бар, жана сыя уч салган челеги бар деп, сенин карачы калем сабың кандай деп, ушунчалык мындай өзүңүн астыңда турган буюмдарды баалаганды, жана бүгүн эмне кылдың десе, бүгүн музу аркандадым, муну кылдым деп, анан ар бир күндө ошо маңдай терибиз менен тапканды ушу көбүрөөк мындай үйрөттү да бизгечи. Жана ошол бала кезибизде эмгекке сөзсүз эшиктин алышып барасың, субап келесиңби, көпчүлүк ошо тайнем менен эстегеним бала кезимде жана музу аркандайбыз го, музу аркандаганда казык кагабыз, анан кечинде музоону алып келатканда энем ошо тайнем отуруп казыктын чуңкурун көмдүрөт бизгечи. Ат жабар же бир бала бакыра бирдеме чалынып кетпесин депчи. Ошончолук ошол кенедей ошо казык кагылган чуңкурду дагы тешикти дагы бүтөтүп аяр мамилеге үйрөткөн да. Андан кийин көркөм сүрөт окуу жайына тапшырыпсыз да. Эмнеликтен ошол окуу жайга тапшырдыңыз? Кандай максат менен? Бул жакта мен башында мугалим болом деген баягы изги тилегим. Анан апам айтты, бактыңан көрөсүң мейли деп. Анан бир жыл өтпөй калып, кийин Караколдо иштедим, кайра келип анан ошо Арабаев университетине тапшырып, анда эме биз Фрунзе учурунда келдик да. Анан кыз келиндер Маяковский атындагы университетине тапшырып, анан конкурстан куладым. Анан ийим кайра кетиш керек Байылга депчи. Ошондо ошо Айнагүл деген тайжам бар. Мен ошо аябай өзүм кийин ошо бир үйлөрүндө бир жиптерин жасап, бир немелерин кылып койсом, ай сен өзүң иште окшойсуң деп, анан ошол азыркы окуган көркөм окуу жайыма алып келип тапшырткан. Ал жерде ошо сүрөт, живопистен бердик, экзамен бердик. Анан жана ошо акыркы композициядан бердик да. Анда бир ошо 20 сантиметр, анан 5 сантиметрдин ичине оюуну чийиш керек болчу. Мен аны тайнем менен жасап жүргөм, 5 мүнөттө эле жасадым да. Ошон үчүн анан баары бир окууну окуш керек болгон. Анан ошо менен көркөм сүрөткө тапшырып, ошол жерден
эми ошондо кыскасы ошол өнөрүңүз менен бүгүнкү күндө ушул кыргыздын даңазалап бир чети алды сиздин жашоо образыңыз болуп бул анан ишыл могу бөлмөнүн ичиндеги могу артыбызда турган кийимдер улуттук аялдардын кийимдери элечектер анан буюм тайымдар сайылган ар кандай ушу туштуктар булардын баары кандайча сиздин жашоо образыңыз болуп калды башкача деле кесип менен кетишиңиз мүмкүн эле да анан эмнеге ушундай болуп калды аталар изи деп фонд түзүпсүңөр эмнеге ушундай болуп калды бул негизи бала кезибизден айтпайм апам менен ошо жорукканыңды өзүңө себиңди камдатып өзүңө шырдагыңды камдатып өзүң минт анан алган күйөө мен албайт сен алат иштүү бол деп анан ошону мен ал жакта баягы кагазга түшүрүп аны сүрөт кылып чийип баштаганда кечээки энем айткандар кечээки апам айткан эле турбайбы депчи бул мен үчүн жеңил болгондой сезилди бирок ошонун аркасында чоң мээнет бар экенин билем анткени баягы жүн ийиргенден ал шырдак болуп жасалганга чейинки чоң мээнетти мен жон терим менен бала кезимде өткөргөм аны жакшы билем ошол эле учурда мисалы биз Фрунзе болгондо келип анан өтө мындай Бишкек болуп анан замандын кичине соккусун жедик да ошол учурда баягы энелерибиздин аздиктеп сактаган мурастары ушунчалык талаада калып ушинтип баштаганда мен үчүн бул ыйлагыдай эле чоң бир көйгөй болуп атты да анан ал мен бул өзүм келин болуп келген кездеги дагы кезимде ошо чоң энемдин кайненемдин ушул балдардын чоң атасынын оокат буюмдарын бүт баары мынтип аярлап кармап бирок бизде ошол учурларда сумда жанагы сувенирдик дүкөндөр ачылды дагы баягы чет өлкөлүктөр көбүрөөк келип баштаган учурда баарын сатып баштаганда сонун мурастарыбыз сонун туш кийиздер сонун буюмдар итпекер сатылып атты да айланган жок мен ушул окуп жүргөн кездерде ушу сүрөт окуу жайында окуп жүргөн кездерде бир галерея бар эле бурчта ошо проспект Мирада болуш керек эле бир 2 жылга жакын мен азыр могу коралды көргөзүп атпайм ошол маржан менен сайылган туш кийиз илинип турду да эми ал туш кийизди сайып чыгыш ошондогу көчөттөр тим эле азыркы учурга чейин көз астымда турат да өтө кымбат турду анан эми баягы музейдин ошол учурда баягы акча бөлүнбөй экспонаттарды албай биз көп нерсени ошол учурда чыгарып жибердик чыгарылып кетти ооба эми бул жага менен эми канча бир киши капчыгын толтурду да мүмкүн анан бир карасаң картошка жабылып жатат бир барсаң тезек жабылып жатат ушул энеңдин мурастары да анан акырында мындай жыйнап коюп тазалап алып келип кайра тикчи жерин тигип жамачы жерин жамап ушинтип коюп жүрүп ошону менен сактап калууга бүттүм акырындан топтой баштапсыз да ооба баягы окуу бул картошкага жабылчу нерсе эмес эле илгери ата энелер өзү муну мындай кылчу эле бул деген канча мээнет кетти буга деп могундай кийиздерди туштуктарды дегендей анан ошо топтоп жүрө берипсиз анан ал коо өзүнчө бул мындай формалык жагы биздин баягы мындай көркөм көрүнүшү ажайып көркөм ажаат ачкан ушундай көзүндү кубанткан нерселер экен да бирок нарк маселесине келгенде кыргызда ата энеге болгон мамиле кайната кайненеге мамиле ал дагы бул ички мазмун да анан өзүңүз турмушка чыктыңыз кайната кайненелүү болдуңуз ошондо баягы нарк маселеси наркты сакташыбыз керек деген маселе кандай болду мындай иш жүзүнө келгенде бул маселеде мисалы мен дагы бир эле кайра
мен турмушка чыгып анан баягы астына барат эмеспи, ошо астына барганда эл бар, баягы тамак тартылып, кудаларды узатып мындай кыжы күжү болуп атса, тайнем менен чоң энем отурат. Анан тайнем айтты: "Ай, кудагый болбой калды депчи". Ошентсе, ооба ушу кыздан күттүк эле болбой калды депчи. Анан мен ошондо мындай таңалып карадым да, анткени мен шаарга чыктым да. Шаардык ата энеси шаарда, бирок эми чоң ата чоң энеси баары айылда болчу. Анан баягы бир айтканын мен мындай аркасынан экөөнө байкатпай угуп турам. Анан ошондо айтты да: "Жакшы көргөн малыңды базар көргөзбө, жакшы көргөн кызыңды шаар көргөзбө. Болбой калды кудагый, жакшы эле экөөбүз эки жактан тарбия салдык эле. Апасы тигинтип көйнөк тиккенден ишине чейин айылдын эле бир баласына чыкканда кандай болот эле" деп ошентти да. Анан кайдан сен өзүң каалап өзүң турмушка чыгып мынтип отурсаң, анан мен күлүп барып, анан эмне болду десем, экөө күлүп койду да: "Бактыңан таптың эми" депчи. Анан мен ошону кийинге чейин жүрөгүм ооруп, эмнеге жактырбай калышты деп жүрдүм. Көрсө баягы сени кичинекейиңен сонун кылып, нукура кыргызча кылып тарбиялап алып, анан бул шаарга барып жоголуп кетет деп ойлогон экен да. Анан шаарга келсең дагы сен тарбия алган табиятыңды жоготпой жашасаң болот экен да. Азыр кыйкырып өкүрүп экөөнү айткым келет, кимге айтам да. Шаарда Бишкек шаардасыз, бирок ошол көөдөндөгү улуттук наркты, улуттук дөөлөттөрдү жоготкон эмес экенсизби? Ошентип анан тиги баягы атабыз баягы бизде эми баягы көлдө жүгүнүп коесуң, өзүнчө салттары бар, нарктары бар. Анан кийин биз бала болуп калган кезде атабыз, чоң атабыз айтты: "Сары жазды билесиңби, Эңилчекти билесиңби" деп. Анан ооба ата, ушуларды билем депчи. Анан ошондон кийин мен бул үйгө киргенде апа, чоң балдардын чоң атасы менен чоң апасы мындай башка бөлөк бирөө эмес, мындай өзүнүкүндөй кабыл алгандай болду да. Анан же эми баягы шаардыктардын арасына кирип мындай устукандарды тартып койгон, бешбурмак тартып койгон же аларды телеп койгон мен үчүн мындай эми айылда күндө эле жасап жүргөн жумуш эле да. Атам күндө конок алып келет эле, күндө конок тосот элек дегендейчи. Анан мүмкүн ошон үчүн мындай батыраак батып кеттимби да. Эми көрүүчүлөр деле биздин мындай кийген кийимдерибизди, арткы фондого турган кийимдер кызык болуп атат болуш керек. Биздин сүйлөгөнүбүз бир тең эми, сүйлөй беребиз. Көптөгөн мына элечекти көрсөтүп, ар кайсы жерлерге барып көрсөтүп жүрөбүз, катышып жүрөбүз. Анан кийин сыйлыктарды утуп жүрөбүз дегендейчи. Ошо элечек боюнча кичине сөз сүйлөсөңүз. Бул өзүңүз кийип турган элечек, биринчи элечек боюнча өзүңүздүн баягы идеяңыз боюнча, анан конкреттүү түрдө өзүңүздүн ушу кийимиңизди, астыбызда турган буюмдарды, анан мен могу төө чепкеними да кошо айтып, анан кийин могуларды кошо айтып берсеңиз. Бул элечекти мындай жасап жүрдүм, бирок бул Бакурманжан Датканын 100 жылдыгы болбодубу? Ошол учурларда мен Германияга эмеге барып калдым, көргөзмөгө. Бул кийиз боюнча эле баргам, бирок ошол жерден элчиликтен Даткандан бир мындай иш чарасын өткөрөбүз дегенде, анан мен биринчи Германияда тургам элечек. Баары мындай жаңыланып аткан кезде бул эски буюм кимге керек деп ойлогом да. Анан ал жактан да кыздар менен тааныштык. Анан 2013-жылы биз элечек долбоорун иштеп чыктык. Айдай, Эмиль Челеков дагы көптөгөн ошо кыздар болуп иштеп чыгып, анан аймактарды кыдырып элечекке маалымат ченелер ким үйрөтөт. Мисалы мен кийип турган бог уурусунун элечегин бул ошо Ак сууда Шашакан апа, анан Романова Бүйүш апа үйрөттү да. Анан ар бир мына турган элечектин мага колума тийгени, өзүнүн маалымат берген, мага үйрөткөн энелер жана ар бирөөнүн тарыхы бар. Анткени мен ошол жылдан баштап изилдеп баштадым.
Анан ошо баягы Германияда турган кезде мындай сен кайсы кыргызсың деп мага бир немец айтканда, мен Кыргызстанды кыргызмын, орустардын астындабы деп айтканда, мен аябай мындай ызаланып кеткем да. Анан мен эртең китеп алып келем деп мага ошондо Памир кыргыздарынын элечегин каляктар менен түшкөн, ошол немис тилинде чыккан экен. Ошол китепти алып келгенде мен карасам, мындай адрас чапан ушундайларда. Анан муну кайдан таап алган деп аябай таң калгам да. Кийин келип, анда тарых музей эмес, Ленин музей болчу, бирок кичинекей эле бурчу бар болчу да. Анан ошол жерден биз элечектерди, каляктарды жок, бирок кептакыя бар экен да. Ошо кептакыяны көрдүм. Памирге тиешелүү, памирлик кыргыздарга тиешелүү буюмдар өтө аз. Анан ошондон баштап Памир кыргыздарына болгон кызыгуум аябай күчөдү. Эски сүрөттөрдү казып баштадык, жана баягы Анкарага барып калып, ошо Рахманкул хандын урпактары Вандагы кыргыздар менен тааныштым. Жана бияктагы кытайлык кыргыздар менен, огандык кыргыздар менен тааныштырып, анан ошол калякты мындай ороп жана көргөзүп кыргыз журтчулугуна таратып баштадык. Мен биринчи чыгарганда, ошол ороп ошол калякты чыгарганда, менин эле жакын адамдарымдын көбү, мен тааныган эжелерим, совет доорунда жашап калгандар, ай калкан, муну кайдан таап чыктың? Бул эмне? Ай бул кыргыздык эмес, ай бул тажиктешип кеткен, ай бул эме эмес деп. Анан мындай жакшы көрөсүңбү, жакшы көрбөйсүңбү, бирок бул тарых деп айтып, эми азыр мындай кичине кененирээк таратып калбадыкпы? Ошентип отуруп, анан ошо Сепат Калкашинанын жардамы менен ал кыргыз патентке алып барып, 14 түрдүн элечек меники эмес, бирок 14 түрүн алып жүрүүчү салттуу билимдердин эсимин, орогон ыкманы алып жүрөт дегенди мага беришти да. Мына астыбыздагы буюм тайымдарды комментарий бере кетсеңиз, бул каяктан келген буюм, бул эмне өзү? Бул болсо ошол чолпу деп айтылат, бул келиндики, мына эки болуп турган, бул келиндики, бул тумарча болуп турган, мына тумарча болгон, бул байбиченики. Ар бир ушул чачпактын, ар бир буюмдун мага келген дагы чоң тарактары бар. Бул болсо Бугу уруусуна тиешелүү, Бугу уруусунун ошо Арык мырзадан, Саргамыштан мен Нагима деген энеден алдым да. Биз баягы көчмөндөр оюндарында ошо баш байге алып, анан Бугу уруусунун элечеги деп мына мен кийип турган элечекти айтып аткан учурда, ошол Нагима эне өзү мен барганда мындай кудум эле орустун кызына окшош. Көрсө ошол кемдин Чыңгыз Айтматовдун Нагима эне менен Фатима эне деген аталашып бир тууган болгон экен. А Фатима эне бул Кыдыр акенин урпактарынын келини болуптур да. Ошол эненин, Фатима эненин чачпагы экен. Чачпак болгондо бул ошондо арт жагына тартылат. Чачы эки өрүлөт, анан ошол элечектин астында тагылат. Мындай оор эле экен да, мындай канды. Ошон үчүн жана энелер мынтип кайкалап, ошончо оор экен мындай. Бул седеп жана актаана деп коет да. Бул биздин ушул кыргыздарда кервендер алып келинген, кервендерден алган. Бул көбүнчө түштүк тарапта көбүрөөк колдонулат. Бул ар бир муулары дагы муунакча деп коет да. Мындан буга чейинки муун, мисалы ошол кыргыз өтө эле мындай ырым жырымдуу болуп атпайбы? Ошондо мисалы шоруну такса дагы, ошо тагып аткан кызымдын муун мүчөсү бекем болсун, сак саламат болсун, жаман көздөн, жаман сөздөн, анан назарлык деп баардык нерсени ырымы менен кылган. Бул Акдаана, Акдаана бул түштүк тарапта аябай көбүрөөк колдонулат. Мисалы ошол Омор Сороновдун аябай жакшы жазган эмеси бар, китебинде бар.
мисалы энемди жетелеп чыгам, боз үйдүн астында караңгыда каратып турам, анткени айдын жарыгында энемдин көкүрөгүндөгү шоорулары күйүп турат депчи. Жана ошондой эле көп чыгармаларда, ошо тарыхый чыгармаларда мындай аялдардын жасалган буюмдарын шөкөттөгөн учурларды көбүрөөк кездетебиз. Бул дагы ошо аялдар маржан, жана ак маржан болуп деп, бул кызыл маржан окшойт, кызыл маржан. Бул азыркы учурга чейин мындай ошондой сапатта, ошондой жакшы чыгарылган эч нерсе жок да, илгеркилер. Буларды сиз каяктан муну мен Памирге барганда алгам. Бул болсо биздин ушул аталар изиндеги өтө тарых. Бул мына балдардын чоң атасынын чоң энесиники. Чоң атабыз азыр 85-ке келип калды. Ошол кишинин чоң атасы. Анткени мен баягы ушинтип иш чараларга элечек кийип чыкканда эле атабыз айтат да, могу эки жеринде энемди мындай коңгуроочусу, шылдыракчасы бар эле депчи. Анан атаба Николай замандагын айтасыз депчи. Деп ошентип айтчу элем. Анан кийин бир айылга барып калып, баягы мен келин болуп казан очокто жүрсөм, анан кыйкырып чакырып калышты. Анан барсак, эжелерин, карындаштарын баарын тыгып отуруптур. Кана энемдики кимиңер алдыңар эле депчи. Ал чоң энесиники болуп атат. Анан ага чалып, буга чалып атырып, түптөгү бир жээнибиздин колунда болгон экен. Анан ал жээнибиздин кайненеси алайга мурдашка алып кетиптир. Анан ал келинибиз өзү ооруп калып, инсульт болуп ооруп калып, анан эне алып келип бер деп айта албайт экен да. Анан бир жолуң түшсө, мүмкүн барып айтып көрөрсүң дейт. Анан мен аны мынтип уккандан кийин такыр элеп-желеп болуп калдым да. Анан биз баягы Алайда Күлчөдө музейдин директору Алтын эжеге чалдым. Алтын эже ушундай биздин урууга тийиштүү бир буюмубуз ушул жерде экен десем, ай кандай жолуң түшүп келсең кел деп. Анан ошо жайдын күнү бир тиги тойго барып калып, анан ошо бардым. Биз Алайдан Күлчөдөн тиги Алтын эже тосуп алды, өзүнүн машинеси менен алып барды Мурдашка. Аябай жакшы тоодо капчыгайлуу сонун Алайдын жерлери экен. Анан баягы Бүбажар апа бербейм дейт. Анан айттым, апа канча десеңиз берейин, анткени бул биздин ошо чоң атабыздын чоң энесиники экен десем. Анан силер монттиңер, анан тиги кызым сүйлөбөй калды, анан уруп калды, анан антти минти деп такыр болбой койду. Тим эле мен телефонумду жазып, кайра чөнтөгүнө салам, алыргы дейт. Ушинтип Бүбажар апа экөөбүз аябай келише албай койдук. Ыйладым бир сыйракта. Анан бир кезде апа мейли качандыр бир күнү сатам десеңиз деле кайрылыңыз деп анан кеттим. Ошо менен биз Ошко, Алайдан Ошко кирип келатсак, анан чалып алып, анан ай эмне болгон кызсың, кайра кайт эле кайт дейт. Анткени баягы сүйлөбөй жаткан кызы ошондо телефон чалып сүйлөптүр да. Эмнеге андай болуп? Бул да бир Кудайдын эмесидир. Анан мен айттым, мен бүгүн кечте тойго барат элек, апа бара албайм, мен эртең десем, жок эртең менен өзүм келейин деп. Анан кайра акча берейин десем ала албайт. Анан макул эне, анда мен элечек берип жиберейин деп, анан кийин ошо Алтын эжеден элечек берип жибердим. Азыр экөөбүз баягы эме курбу апам деп коем Алайдагы. Анан алып келип атабыздын колуна бердим да. Ата, ушуну айттыңызбы? Ушул Сөйкө Жолбөрөштү айтчу элеңиз, ошо чоң энеңиздики беле деп айтсак, баягы калчылдаган колу менен кармап деп туруп анан айтат да, бул эмне кичирейип кеткен дейт. Мен ойноп жүргөндө заңкайган чоң болуп энем көкүрөгүндө болчу эле дейт. Өзү ошол кездерде 70-тей, 75-тей курагында да биз алып келип бердик. Ошондон кийин мен да эми бул баягы чоң кайненебиздики болуп атат да. Анан аны тагынгандан баягы сый урматым чоң болуп, азыр кыздар эле тагынат. Чоң атасынын кыздары, неберелери тагынат, мен тагынбайм. Мындай кылып мен оңойлуу колумдан ары бери кармалап отурган, мен мунун тарыхы, мунун баркы, баасы чоң эле турбайбы? Анан мына ары бери кыймылдаткан сайын шылдырап атат да, шылдырап, моуну алсам деле шылдырап атат. Өткөндө бир айттыңыз эле,
муну биринчиден тагынганда жана боз үйдө эми көчмөн калкпыз, боз үйдө жашашкан, анан ар жактан келатабы же боз үйдүн ичкери жагынан болобу шылдырап, моунду шылдырап атканда келатат экен деп ушундай белги болгон деп айттыңыз эле ошо. Бул кезде мисалы ошо чачпактарды тагынган кезде аркасында чачпактын үнү шылдырап келатканда сакалдуу адам келатат экениңди билип анан мындай жыйналып улагага тура калат экенсиң да. Мисалы бул сүйкө желбүрөштө болсо көбүнчө жана беш көкүл кыздарга тагып атпайсызбы? Беш көкүл кыздарда бул ошол көкүрөгүнөн шалтылдатпай, кыймылдатпай сыпаабас. Ошондо көрдүңүзбү? Ошол турмушка тарбиялагандын өзүнүн ооба бир жагы кооздук, бир чети ошол үйдүн бай мурастарын көргөзүп турат жана сыпаалыкка. Муну мисалы үчүн муну тагып алып туруп тарсылдап бассаң моундай эле болуп кетет да. Анан аксакал кар-картаңдар отурат, ошолордун көзүнчө мындай акырын ушундай шылдыратпай басканда анда тим эле маралдай болуп акырын басыш керек экен да, мындай акырын буттун учу менен дегендей. Ооба, мына мисалы азыр бияктан дагы студияда кыздарга кээде айтып калам. Көбүн эсе азыркыча кийинип алган кездердечи. Мисалы ошол кездерде аталарыбыз чачпагыңдын шарпылдагы, жүрөгүмдүн зырпылдагы деп көйнөгүм шай көйнөк, шайыр көйнөк, шатма көйнөк деп мисалы гүлдөрүнө чейин айтып, сонурларды чыгарган депчи. Алдыгы турган турпатыңа кимир чыгарат депчи. Анан айтасыңар силер бизди сүйбөй атат, бизди койбой атат деп. Силер өзүңөр суктангыдай болуп турсаңар кантип быр чыгарбайт эле. Анан жанагы президент башка өлкөдөн да бир конокту мындай бир чоң абройлуу конокту тосуп алат. Анан президент дагы бирөөнү дагы бир президентти тосуп алат. Ошондо мындай карасаң эле капталдан эле калпак кийген, анан ушундай улуттук кийим кийген кыздар турган болот. Анан ошондой учурларда сиздерге кайрылабы, Ооба, биз ошол учурда алып балдар менен алып кыздарды чыгарабыз. Жанагы чоң жанагындай дөдөй балбан балдарды силер кийимин башкасын бир жасап бересиңер. Ооба, баардыгын. Анан кыздардыкын дагы. Кыздарыбызда бизде ошо аталаризмде командада бир 50ге жакын кыз бар. Эми ал кыздардын дагы нукура жүздүүсүн, бой келбейтин, анан эми аларды өп жыттап тим эле садагаң болоюн деп айланып тегеренип, кирпик чаптай ийбесе экен, кашын бузуп ийбесе экен деп нукура жүзүн аябай сактаганга аракет кылам да. Анан ошол биздин Маданият министрлигинин жардамы менен дайыма ошол бизге кыздарды мынча кыз чыгаралы, мынча эле деп кеңештип, анан бул жерде көбүнчө ошо Алтынбек Максутовдун эмеси салымы чоң да, зор аябай. Анткени ошол эже ушуларды бияка чыгаралы, мындай кылалы деп атып, анан азыр чырайына чыгарып келатат. Ошондой учурларда кайсыдыр бир мамлекеттик мекемеге жүктөлөт да функциясы. Ошо кайрыласыңар, алар силерге кайрылат, анан силер даярдайсыңар кыздарды же жана балбан балдарды. Кандай бир туура эмес түшүнүшү, кандай бир казустар көңүлүңөрдү сындырган, шабайыңарды судурган моменттер болбойбу? Көбүнчө Маданият министрлиги менен биргеликте, бирок баягы жекеме чыгабыз. Бирок жеке чыккандын бир жакшы жери бар. Сен өзүңдүн талабыңды айтасың да. Бизде монча талап, монча кыздарга төлөп бересиң, тамагы болуш керек, жылуу болуш керек. Бул Маданият министрлигинде болгондо биз көбүн эсе маданиятка салым кошууга аракет кылабыз да. Анча-мынча нерсени көз жумууга аракет кылып койсоңар. Ошол эле учурларда мисалы көбүрөөк эми ошол абройлуу кишилер, мисалы өткөндө Түркмен президентин тосгон кезде мен ким келатат сурайм, кимдер. Мисалы ошол Түркмен президентин тосгондо мен көбүнчө зер буюмдарды көбүрөөк коштум.
Анткени түркмөндөрдүн салттуу кийимдери менен биз башка өлкөлөрдө кезип жүрөбүз. Мисалы Турцойдун иш чараларына көбүрөөк барам. Ошол учурларда бири бирибиз менен карым катнаш. Муну эмнеге тааганган, мисалы билерик эмне, шакек эмне, сенде кандай, бизде кандай деген баягы уста уздардын өзүнүн сөздөрү бар. Ошолор менен ошого жараша кыласың да. Мисалы Монголиянын президентин тозгон кезибизде көбүнчө териге басым кылдым. Терилерди көбүрөөк алып чыкканга аракет кылдым. Анткени ал жакта билесиздер, терини иштетиш жана көп салттуу буюмдары териден. Ошого жараша мамиле кылабыз. Илгери биздин ата бабалар моундай кылып эле, моундай төө чепкенди же да башка бир тонду кийип алып эле кадимки күнүмдүк жашоосунда кийип эле жүрүшкөн да. Сиздикиндей эле кийимди кийип алып, монтип боз үйдөн чыгып, кирип, анан кымызын куюп берип, ары деп ар ким өзүнүн статусуна жараша жашап жүрүшкөн. Биз болсо мына мен келерге жакын кадимки эле джинсы менен эле мындай баягындай эле кадимки жарандык кийимди кийип эле шапылдап келдим. Сиз деле башкача кийим менен турдуңуз да, анан ушундай көрсөтүү болуп жаткандыгына байланыштуу анан бир башкача чыгалы деп, анан ушундай кыргызча көрүнөлү деп ушинтип отурбайбызбы эмечи? Анан силер болсо жайылталы деп атасыңар ушул. Биз кыргыз экенибизди унутпайлы, аялдар мындай кийинчү, эркектер мындай кийинчү депчи. Бара бул тек гана мындай музей форматындагы фотостудияга баягы фотосессия деңгээлинде гана бир мындай нерсе болуп калбайбы? Анткени биз күндө мынтип кийинбейбиз да. Сиз деле мынтип кийинбейсиз, мен деле мынтип кийинбейм. Бара бул жөн эле сүрөт болуп калбайбы дейм да, мындай сакталбай элечи. Нары улуттук баягы кийимдер, тиги буларчы. Бул биздин өзүбүздүн колубузда. Биз мисалы кайсыл тилди сүйлөп, кайсыл элдин багытына кете турган болсок, биз бир заматта жок болобуз да. Эгер биз кыргыздыгыбызды сактап кала турган болсок, ооба, мисалы сиз деле бир эле мен апаман калган эмнем бар, бир шырдагым барбы жок дегенде, бутум астына салып ала турган, же илип алган бир туштугум барбы, же анын баарын сатып жок кылганбызбы дегендей, медер кылып тута турган бир мурасыбыз барбы? Ошону сен ошол балаңдын көзүн чукуп, бул мен энемен калган, могул атаман калган деп айта алдыкпы? Мисалы азыр баягы Хүрем Султандын бир шакеги бар. Биз ошону Топкапыга көрүш үчүн эмне деген былчыйган акчабызды төлөп, ал деген бир эле жерде мындай болуп турат, бирок канча бир айланасынын баарында светтер коюлуп, ошону көрүп чыгыш үчүн дүйнөдөн агылып эмне деген турист келип атат, туурабы? Биз энебиздин бир шакеги эмес, бир нерсесин мүмкүн ошондой деңгээлге чыгара алабызбы? Чыгара алабыз, туурабы? Мисалы сиз кийип турган ушул төө чепкен, пиязи чепкен деп айтылат. Муну төөнүн жүнү түшкөн кезде ийирип алып, аны жана өрмөк жип окшош кылып, шона жиптерди өткөрүп төөдөн, аны токуп алып, кайра чийге салып, ысык суу менен баягы кадим эле кийиз тепкендей кылып тээп, билек менен басып, мунун ийине кийиртип туруп, анан чепкенди бычылат. Бычып атканда дагы арыштап, мисалы кең далуулуу атага жасап аткан болсок, аны арыштап, карыштап, укумдап, токумдап, анан ал атабызга, ошол бала жасап аткан балабызга ниетибизде сонун ниетибизди айтып, ушул өмүрү узун болсун, балалуу болсун, бакыр болсун, тукуму өссүн деген сонун бир ниеттер менен жасалган. Ошол кантип жерде калыш керек? Ооба. Жок, албетте бул мен ага мындай каршы деле эмесмин. Мен ошо кыргыздын баягы өзүнүн улуттук кийимдери, улуттук баягы баалуулуктар сакталышынын тарапкеримин. Бирок мен айтайын дегеним баягы баары бир өзүмө өзүм мындай сын көзү менен карап атам да. Мисалы үчүн кеттик тиги
лыжный базага баралычы десем, могу чапанды кийгем боюнча лыжный базага бара албайм дегендей, же спорт залга барыш керек эле десем, бул абышка каяктан келген деши мүмкүн, же сиз деле баягы көлгө кеттик деме пляж жака барып келели десеңиз, могу элечек менен элестетип атам да, бүт кыргыздын аялдары, кыздары элечек кийип турганын, же ушу кыргыздын жигиттери ушундай төс чепкендерди кийип эле ушундай болуп алгандарын, бул заманга жараша баягы кошулчусу кошулуп, калчусу калып ушундай кете берет окшойт дегендей. Азыр аябай сүйүнүчтүү нерселер бар. Көбүрөөк жаштар агылып атканы ушул тарапка. Анткени ооба, эгер сиз лыжный базага бара турган болсоңуз, анда бутуңузга лыжа эмес, анда жаппак беребиз дегендейчи. Туурабы? Ооба, андай мындай кардуу күндөрдө деле аталарыбыз кийбеди эле. Ал бир баягы советтик доордогу эле кой айдап жүргөн, жылкы айдап жүргөн эле учурду карап атабыз да биз, туурабы? Жок, биз андан мурункудагы не деген тоолорду, зоолорду багынтырган аталарыбыздын кийимдери болгон да бул. Мисалы ошол эле, мисалы азыр сиздин кийимге тиешелүү бул гид, туурабы? Мисалы Байтик менен Шабдан бири-бирине гид берди дейли. Эми азыр эми төбөлдөрдү айтпасак түшүнүктүсүз болуп калышы мүмкүн. Байбиче гидиңди алып кел дегенде, Шабдан байбичеси алып келип Байтикке гид жаап атат, туурабы? Анан бизде аялдарда баардыгыбызда анын ичин укуп чукуп, кандай тийилген, кандай койгонун аңтарып теңтергемейбиз бар. Азыркы алган кийимди эле жөн кийбейбиз, туурабы? Анан ар жак бер жагын карап, кайсы бренд экенин караганыбыз бар. Демек, ошол кийип келген гидте жакшы кол өнөрүнүн усталыгы бар. Ай, мунун териси жакшы илениптир, бул аябай бир чебердин колунан чыгыптыр. Муну кайсы жерден кийип келдиң деп, анан булдан алдым, тинден алдым десе, ай, ушул урунун келини, кыздары ишмекер экен. Кудалыкка бара алам да, куда түшөлү. Анткени өнөрдү кыз алып жүрөт, туурабы? Эртеңки күнү өзүнүн урусундагы өнөрлүү адамдар болуш үчүн. Ар кандай иш чаралар менен, мисалы үчүн көп өлкөлөргө барат экенсиңер, анын катарында мына араб өлкөлөрүнө да барат экенсиңер. Араб өлкөлөрү бул ислам дининин баягы очогу дегендей. Сиздин жолдошуңуз 5 убакыт намаз окуйт экен, исламды карманат экен. Аябай карматат экен. Бияка келгенде ишти кое туруп намазды окуйлу деп айтты эле, чогуу аны имамдыкка өткөрүп намаз окудук. Өзүңүз болсо ушу кыргыз өзүнүн улуттук баалуулуктарын сакташ керек, нарыктуулугун сакташ керек деп анан ушундай принциптеги айым экенсиз. А жолдошуңуздун ушул ислам баалуулуктарын карманып атканына кандай көз караштасыз? Биринчиден араб өлкөлөрүнө барганыбыз. 19-жылы Төө фестивалына барганбыз. Ал жакта да чоң ийгиликтерге жеткенбиз. Жана 22-жылы Эриятта чоң бизнес форум болгон. Ошол жерге да ошо Маданият министрлигинин жардамы менен барганбыз. Анан элечек бул жөн эле кийим эмес. Бул сенин эртеңки күнү кепиниң, жана көч кетип бараткан учурдагы эгер жарат алып калсаң, ошо жараттангыч, бала төрөлүп калса орончу дегендей, мунун бардык өзүнүн маанилери бар, негиздери бар. Анан ушул фестивалда турсам, келген күнү эле, биринчи күнү эле бир араб келип айтат: "Сенин баш кийимиң жакты мага. Жакшы болуптур, жакты. Менин аялыма жагып атат. Мен ошону сатып алам." Мен айттым: "Жок, бул сатылбайт." Анан аяктагы студент балдар которуп берип атат. Анан эже сатып жибер дейт. Анан жок, сатпайм деп атам. Анан айтып атам: "Бул кыргызга тиешелүү, сен эмне кыласың?" десем, "Муну мода кылып кийем" дейт да. Анан жок, бул биздин улуу мурастарыбыздын бири. Бул сатылбайт. Экөөбүз ушунчалык 2 сааттан ашык. Анткени ал арабтарда эгер аялына бир нерсе жагып калса, алып бериш керек экен да. Анан мен айттым аягында: "Эмне кылып кетиресиң муну?" деп тиги котормочу балдарга айтып атам да. Анан аягында айттым: "Бул менин кепиним. Сен эртеңки күнү акыретте мага кепиң арыз болосуң" десем, "Алла алла" деп чулкулдайт. Анан ары кеткен.
анан баягы Эрче Чаланов агайдын жанында мындай элечекченин кукланын эркеженин кукласы турган экен. Ошону алып мага келиптир. Бул момундайды сурап атат, ушуга элечек сат дейт. Анан мен айтып атпайм, агай, мен муну 2 саат изилдеп атып араң кетирдим эле, муну эмне келдиңиз эми кайра депчи. Анан ал ушунчалык араб өлкөлөрү акчасы бар, ооба, бирок сатылбай турган нерсе бар экенин мындай акылына киргизе албай койду да. Мен тырышып сатпай койдум. Ал ошо 3 күн бою келип жүрдү да. Ооба, биз сатпай кое турган дагы сонун мурастарыбыз бар. Сактап кала турган, эртеңки күнү ошол кыргызды кыргыз кылып көргөзө турган. Анан жана сиз айткандай элечек намазга эч кандай тиешеси жок. Анткени чубак устазыбыз келип калганда биз элечек жөнүндө көп сүйлөштүк. Ал киши менден эме баш кийим топуларды кийет эле. Аябай жакшы мындай түшүнүксүз маселелерди көбүрөөк чечиштик. Ошондо мен айткам, элечекте мисалы менде азыр авратым жабык туурабы. Анан кандай деп мындай кыла аласыз десем, мен уккам, мен маалыматчы энелеримден дагы элечек кийип намаз кылууга болот дегенин уккам десем, ал киши айтты, мен бир китептерди карайын, анан жооп берем деген. 2-3 күндөн кийин Асан Ажы аркылуу айтырыптыр. Мен китептерди карадым. Ошол жакта эгер сенин махрам болгон эркектен башка бейтаныштагы эркек болуп калса, сен бетиңди жаап ал депчи. Ошол сыяктуу эле элечек менен намаз кылууга болот дегендей да. Бирок эми бул күнгө чейин энелерибиз элечек менен намаз кылып келгенин мен Памирден көбүрөөк кезиктирдим. Алайдан көп энелерим көбүрөөк айтты да, мисалы. Маселен, мынау заманбап жашоодо кыздар ар кайсы моданы кууп атат. Инстаграм чыкты, башка чыкты, ар кандай болуп эле куулуу эле, ар кандай приложениялар бар. Кийим деле кийгизип коет, кирпик деле тактырып коет дегендей ар кандай ушу кереметтер чыгып атат. Анан сиз болсо ошол кыздарды кызыктыруу багытында мындай Инстаграм баракчаңарды карасам, кыздар сонун болуп кыргыздын кийимин кийип, баягы бешкөкүл атайын тебетейди де жараштырып кийип, сакадай бою сары алтын баягы мотурайган кыздар дагы баягы бешкөкүл стилинде кийинип алса сонун көрүнөт экен да. Анан кайра ошолорду карап туруп, ушундай кийинип жүрсө деле болот экен да, дейт экенсиң да, сүрөттө карап туруп. Бирок андай көпчүлүгү эми көчөдө андай деле кийинбейт. Ошол сиздердин проекттердин бири ошол жана бешкөкүл проекти. Кандай жакшы ишке ашып атабы, кыздар кызыгып баралычы, аталар издеген фото студия каякта экен деп ушундай эле издеп кызыгып атабы, же сиздер болушунча аракет кылып атасыңар? Кандай болуп атат реакция? Жанагы сиз айтып өткөндөй, ар бир кызда, ар бир энеде, аялда бул өзүнүн балалыгы эсинде калат экен да. Мен ушул элечекке баш салып алып, элечектин оролуш ыкмаларын, галякты, баардык түрлөрүн Памирде тигине коюп атканда, биз Жазгүл Жамангулова журналист кыз, алылар болуп ушул бул аталарыбыздын түптөгөндө да экөөнүн салымы аябай чоң. Анткени ал экөөбүз ушу Арабияда чогулуп көпкө сүйлөшкөндө эже урпак эмне болот депчи. Анткени сиздин канча балаңыз бар? 4 балам бар. Мен сиз 4тү тарбиялаңыз, мен 4тү тарбиялайм. Бирок коомдун баласы эмне болот? Коом кандай болот? Эми каяка кетет? Болуп атып, анан биз ошо Жазгүл экөөбүз таанышып, андан кийин ал айтты, мындай кыздарга мамиле салыңызчы, кыздарды кылыңызчы деп. Анан мен бир 3-4 жылча ойлонуп, 3-4 жылча мындай түрткү таппай аттым да. Анан ушул Жазгүл экөөбүз эмеге барып калдык, мына карылар үйүнө. Биз эми көбүрөөк кайрымдуулуктарда болобуз, эми аны айтпайбыз. Анан ошо карылар үйүнө барганда
биз ошол жердеги кыргыз энелерди элечек кийгизип мындай мода кылып чыгардык да. Кечеки эле мындай кароосуз калып аткан эне бүгүн элечекти кийип алып тыкыйып модага чыгып тим эле супсулуу болуп калган дагы. Анан ошол жерде дагы баягы кичине мындай демөөрчүлөрүбүз бар эле. Демөөрчүлөрүбүз менен берген баягы таттууларын таратып мен залда ушул кийим менен келип жүрсөм, бир мындай тумбанын аркасында бир апа көзүнөн жашы төгүлүп ыйлап атыптыр да. Анан мен апа деп мындай эме кылсам, ал кезде Бешкөкүл кыздарыбыз, биздин кыздарыбыз кара жорго бийлеп атышкан. Ошол эле тиги каралар үйүндөгү апалар баягы катышуучулардын баары бийлеп атышкан. Анан мен ойлоп кеттим, баягы элечек издеп жүргөн үчүн, элечек жана энеңизди эстедиңизби десем, жок мен өзүмдү эстедим деди да. Анан кандайча десем, мен энем ошо Сокулук жакта болчубуз дейт. Энем эчкинин майын эритип, чачыма сүйкөп, сонун кылып ырын-ырдап, анан түнү менен тарап, анан эмени чачынын аягына жанагы пактаны үшмөктөп туруп, анан ошону үшмөктөп чыгып, анан тарап туруп, анан ак учугуң жалгасын кызым, ак жолуң ачылсын кызым деп сонун ырларды ырдап берип, тыкыйта беш көкүлүмдү өрүп берчү эле. Анан жана арыштап карыштап көйнөктөрүмдү тигип берчү эле. Пенжагым тетигиндей болчу айтып атат, бирок ушунчалык көзүнөн жашы кетип атат да. Анан сен кызыңдын тиги тебетей деген суусардан эле турбайбы? Меники жылтылдаган кундуздан болчу дейт. Тим эле кундуздан үлпүлдөк эмеси, үкүсү мындан болчу. Ал бир агам бар эле, мерген болчу, атай энеме ошону алып келип берет эле депчи. Эми эненин ошол өзүнүн бала кезин, эми кандай турмуш менен ал жака түшүп калды, бул бир маселедир. Бирок жашоосун дагы өтө бир сонун мезгил ошол энеси тигип берген кийими ошол учур экен да. Анан ошондон мен өзүмө аябай сонун бир иргүү алдым, түртү алдым дагы. Анан эми жасайм деп келип, анан энелер менен көбүрөөк кайра байланыштым. Мына ошо Батма апа, ай кандай кылып ишчилеңер десем, энем мага бычып атканда дейт, бүктөп, анан бир бычымы, могу эки капталына келе турган бычымын, бул эжеси, бул сиңдиси деди. Ошондо мен кайра эже апа кайра айтчы десем, баягы мынтип бүктөлүп туруп, бүктөлгөн жери эже деген бычым болот экен дагы, бул ачык жагы сиңди деген бычым болот экен. Бүктөлгөн жагы кененирээк болот, ал оң жак жагына келет экен дагы, тиги кесик жагы бул сол жак жагына келет экен да. Анткени атка минип атканда дагы бардык жери оң жак жагы бир аз кененирээк болот экен, ошол көйнөктүнчү. Анан бычымында окумдап, жана сересин коюп, жакасын эки эле жака, бул уй жалама жака деп, мындай тилик жаканы ошо уй бияка жалап койдук го, ошолордун бычымдарын баарын көргөзгөн да. Анан шакылдатып Бешкөкүлгө аябай эргүү алып туруп, анан Бешкөкүлдү жасап чыктык. Эжесиңде Бешкөкүл деген долбоорубуз бул баягы президенттердин аялдарын, жубайларын тосгондо дагы ошо Айгүл айымдын жардамы менен ошол жака чыктык. Ошондо Өзбекстандын президентинин аялы болуш керек эле, жакшы эсимде жок, бирок ошондо айтты да, мен өзүм балалыгымда эстедим депчи. Анан баягы элечекти жана ошо Бешкөкүлдөрдү аралаш алып жүрүп аттык. Ошондон баштап ар бир эне өзүнүн кыздарына Бешкөкүл тигип баштады. Анткени мен мондай көйнөк сатып алгым келет дегенде биз аларга үйрөттүк кийимди. Ай эстесеңер, силерге өзүңөр чоң энеңер кантип тигип берчү эле, ай мынтип тигип берчү эле, антип тигип берчү эле деп. Ошо менен биз коомдун кыздарына көйнөктү кийишти, өзүн алып жүрүштү, жок дегенде чачын өрүштү, үйрөтө алдык деген ойдобуз. Эми подкасттагы жыйынтыктоочу суроо, уруксат этсеңиз, сиздер Асель айым жолдошуңуз менен ушундай аракетти кылып аткан үчүн ушу кандайдыр бир нерселер болуп атыптыр да.
анан коомдун баарында эле ушундай болуп эле жолдошу жубайы ушинтип алып эле ошентип аткан жери жок. Саналуу гана кайсыдыр бир үй бүлөдө ушинтип калпакты унутпайлычы, чепкенди унутпайлычы, туштукту унутпайлычы, кыргыз айымдардын кийимин унутпайлычы деген үчүн ушундай Instagram форматында болобу же көргөзмө форматында болсо мындай болуп келатат. Буга эми кол чабыш керек. Бирок ошол эле учурда канткенде муну мындай жашоого киргизебиз. Аны эми жөн эле мындай сүрөт же көргөзмө же фотосессия түрүндө эмес, мындай жашоого киргизиш керек да, кадимкидей эле мындай футболка кийгендей эле, бейсболка кийгендей эле кылыпчы. Канчалык деңгээлде ушундай сактап калабыз? Башка коомду ошентирүүдөн мурда сиздердин өзүңүздүн кызыңыз, балаңыз ушу сиз түшүнгөндөй, уулдарыңар ушу атасы түшүнгөндөй ушунун баркын билебиз сиздин оюңузча? Кантип муну сактап калабыз? Биздин баягы өтө бир чоң жарабызды мындай сыйыргандай болдуңуз. Анткени ооба кыргыз болуп сакталып калыштын өзү азыр өзүнчө бир өзөк болуп турган учурда. Ооба биз президентибиз жарлыкты чыгарып берип атат. Бирок мисалы менин эң биринчи бактым бул ошо жолдошумдун колдоп атканы, түшүнүп бергени. Жана мага эч ким кыргызча жаша деп канжар койгон жок, туурабы? Мажбурлаган жок. Бирок мен ошол алган ата энемден алган тарбияны мен өзүмдүн балдарыма бере алдым. Жана айтып өтпөдүмбү, ошол эле сыяктуу ар бир үй бүлө өз тарбиясын, өз үй бүлөсүн тарбиялаган болсо, жок дегенде маданияттуу учурашыштан ошол эле мисалы бул жака келгенде жана чүкөнү көргөзүп көрөбүз да. Ошо чүкө тааныбаган балдар бар да. Ал чүкөнүн дагы өзүнүн канчалык бир мааниси бар эле. Бул деген чүкө турган үйдө демек мындай казан аягы бош эмес депчи, супарасы толтура. Бул баягы эт жеп жүргөн адам дегендей мааниде дегендейчи, туурабы? Ошондой нарктарды жашообузга киргизе беришибиз керек, айта беришибиз керек. Биз мисалы азыр бата кылып мал союлбай эле, мал союлган жерден алып келип коюп атпайбызбы? Бирок биз ошо менен балабызга мал сойгонду үйрөтпөй атканыбыздын кийин барыбир кесепети тиер экенин билбей атабыз, туурабы? Ошол эле учурда мисалы ошол боз үйүбүздү, мисалы бир өлүк чыга турган болгон жерде айыл мисалы уктуң сөзсүз түрдө барып боз үйүн тигишип кызматын кылышат элек. Азыр анын баарын баягы берип коюп, мисалы ар бир эркек үчүн, мисалы ар бир эркек үчүн темир боз үйгө кириш бул уят болуш керек болчу. Ооба, сиз экөөбүз мисалы бизден улуулар жыгач боз үйдү тигип мүмкүн өлүктү кадасы менен узатып калса, биздин урпак эртеңки күнү бизди гробко салып коюшунда мисалы шейгибиз жок дегенге жок, биз ошон үчүн үйрөтүшүбүз керек. Сен ар бир кирген ошол өлүктө кирген темир боз үйүң сен үчүн уят болуш керек. Бул сен үчүн, сен атаңды кантип узаттың ушул Кудайдын темир боз үйүндө дегендейчи, туурабы? Сен ошого бир балаңа уукту уштайганды үйрөтпөгөнүңдөн кийин сени эмнең ата дегендей мүмкүн мындай маселени көтөрөттүрбүз. Бирок эмени ар бир үйдө жарма жасалса, өзү нан кылып нанын берген болсо, тарбияны бере берсе, анан мисалы биздин балдар чет өлкөгө чыгып келгенден кийин өзгөчө кыргызчылыгы көбөйдү. Анткени ошол жакта жок болуп бараткан мурастарды. Кызыбыз болсо ошол Бешкөкүл деген өзүнүн мага тоскоол болбосун деп мен кичине ийне жип берип койчу элем. Ал ошо өзүнүн 1 жаштагы 2 жаштагы курчактарын жасап атырып, азыр Стамбулда окуйт. Өзүнүн Бешкөкүл деген проектиси бар да. Өзүнүн курчактары бар. Бирок биз баарыбыз баары бир. Биз баары бир кыргыз болуп сакталып калабыз. Жок болуп кетпейбиз. Кимге кызыктуу болсо, мисалы мен көп айтам, ким эмнени издесе ошону табат. Кыргыз болуштун өзөгүн издесе, ошондой тарбиялуу жашашты билсе,
табат. Бул кыргыз деген мына момундай болуш керек, анын жолу кыргыз болуп сакталып калуунун жолу мына момундай деп айтып түшүндүрүп коюш кыйын негизи. Бирок негизги угут айтылды деп ойлойм. Чоң рахмат атайын, ушу сиз менен баягы интернет аркылуу, Facebook аркылуу байланышып, бул деле жараткандын насиби. Жакшы эле ушундай маекке келгеним жакшы эле болуптур, жакшы эле нерселерди элге берет экенмин деген ойдо калдым. Үй бүлөңөргө тынччылык болсун, жараткан сиздерге, жашооңуздарга береке берсин, туура жолдон адаштырбасын. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Анткени сиздин баягы мурунку учурларда аудио китептериңизди анткени баягы колубуз дайыма бош эмес болгондугу үчүн көбүнчө аудио китепти сиздин окууңуз менен угуп жүргөн үчүн сизге болгон сый урматыбыз да чоң болчу. Бирок сиздин подкастка барбай сиз келип бергениңиз үчүн биз үчүн аябай чоң сыймык болду. Менин студиямда стандарттуу эле студия, мындай бул силердики бул жак фон деле студия экен, тигил жагы деле студия экен, туштук жагы деле бул жерге келиш керек экен эле баары бир. Келип туруңуздар, күтөбүз. Чоң рахмат сизге. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.